биздин улуттук госпиталда 29 октябрда инсульттун мектеби боюнча күн болот. Ошол күнгө карата бизде азыр чоң иштер болгон жатат. Ошол күнү эртең мененден баштап биздин больницанын территориясында ошол биздин бизде жашаган элдерге консультация бергенге, ошолордун давлениелерин, ошол кишилердин параметрлерин көргөнгө консультация, бесплатный консультация болуп, ошо инсульт боюнча бизде жалгыз отделение, республикада жалгыз отделение болгондуктан биздин отделениеге көп убактарда бүт республикадан келишет да. Ошол инсульт эки түрү бар да, инсульттун геморрагический, ишемический инсульт депчи. Ошол эки инсульт менен тең келишет. Бизде Кыргызстанда биздин статистика боюнча часто именно ишемический инсульт менен келет да. Например, ушул эле жылдарга караганда бизде бир 1000 айланасында киши ишемический инсульт менен келет экен, и андан бир азга разница менен геморрагический инсульт менен башка кан тамыры жарылып кеткенде, кан уюп калышы менен көп болуп келет да. Бул отделение на самом деле аябай оор абалда келет. Отделениедеги биздин сотрудниктердин иштеп аткан, алар өзү высококвалифицированный эмелер болуп аткандыктан алар өзлөрүнүн иштерин жакшы билишет, и ошолордун көпчүлүгү, почти 90% алар аман эсен өзлөрүнүн үйүнө кайтышат. 22-синде келип жаттым, көлдөн келгем. Сол бутум иштебей келди, инсульт деп диагнозу. Буюрса жакшы жилиш бар, жакшы болуп келдим. Иши күнү келип түшкөм. Мага азыр дары берип атышат. Кудай шүгүр. Мурункуга караганда азыр жакшы болуп калды. Дарыны убактысында берип атышат, булар өзлөрүнүн убакыт сааттары болот экен, ошого карап өзлөрү. Бүгүнкү күндө ушул жылдын статистикасына караганда ушул жылы 163 киши кайтыш болуптур да. Былтыркы жылга салыштырганда 168, почти экөө бирдей эле. То есть статистика ошондой, кандай мурдакы жылдары кандай болсо ошондой эле болуп келип атат. Мындай азыр могул коронавирус менен эч кандай связи жок, экөөнүн эмеси почти бирдей эле. Экөөнүн бизге келген бейтаптардын баары биринчи келгенде тез жардам машинасы менен бул тараптан келишет дагы. Бул жакта бизде приемныйда постоянно докторлор болот, дежурный врачтар болот, неврологдор. Булар бул жактан өтүңүз. Бул жакка келишип, бул жерден дежурный врач көрөт да. Если больной именно оор абалда боло турган болсо, анда уже бул жактагы интенсивный палатага жөнөтүлөт. Если больнойду киши наблюдать этип бир аз камете турган болсо, бул жерге палатага жаткырышып, бир нече саат карап көрүшөт дагы. Если состояниясы жакшы болуп кете турган болсо, андан кийинки действиесин ошол жакка жөнөтөт. Бул жактан если бейтап оору болгон болсо, инсульт менен кайрыла турган болсо, алар бул жакка сразу перевод болот да, бул палата интенсивной терапии. Бул жакта дагы өзүнчө медицинский персонал менен бuyakta обсуждение жүрүп атат, медицинский персонал бул жерден көрүшөт. Бул жакка эме кылып туруп, мына бул жакта азыр именно оор абалдагы больнойлордун баары бул жакка ошол оор состояниене чыкканга чейин ушул жерден каралып, ушул жерден көрүшөт дагы. Экстренный состояние жак өзлөрүнүн сознаниясына келип, өзүлөрүнө келгенден кийин тигил палатага которулуп, андан кийинки дарыларын ошол жактан алышат.